Assalamu alaikum туғандар. Аяғына чейин көріңіздер. Бүгін дағы бизнеске зарыл болған 3 категория жөнінде айтып берем. Туғандар, ушул видеоны аяғына чейин көріңіздер. Сөзсүз аяғына чейин көріңіздер. Өзү биз ушу акыркы жылдары жана бизнес нөлдөн деген тренинг менен иштеп атып, онлайнда, офлайнда аябай көп ачылыштар болду. Бизде да өтө көп тажрыйбалар бар. Бизнести баштаганда эмне керек, бизнести жүргүзүп атканда кандай инструменттер керек, бизнес туруктуу жүрүш үчүн эмне аракеттерди кылыш керек, ушулар жөнүндө бизде өтө көп маалымат бар. Азыр мен ошол маалыматтардын ичинен сиздерге үчөөсүн айтып берем. Аягына чейин көрүңүздөр. Жана ким бизден түздөн түз пайдаланам десе, бизден түз маалымат алам десе, окуйм десе, биздин тренингтерде ылдыйда описанияда шилтемелер бар. Ошол менен кирип, катталып, төлөп информация алсаңыздар болот. Анда кеттик. Биринчиси, бизнес биз үчүн туруктуу киреше агымы болуп гана калбастан, туруктуу киреше агымы. Экинчиден, ал бизге кызык дагы болуш керек. Үчүнчүдөн, ал бизди шыктандырып да туруш керек. Жашообузда кандайдыр бир шаң болуш керек. Мындай бир шадраңдап, эртең менен кубаныч менен бара турган бир жашоонун негизги бөлүгү керек болсо, өтө турган бир жумушчу орун дагы болуш керек. Анын үчүн бизнес талап кылган критерийлер бар экен. Мисалы, мен бизнести марафон катары караганды сунуш кылам. Марафон деген эмне? Бул жана узун дистанцияга чуркаган чуркоо. Анын өзүнүн стратегиясы бар. Башында кандай ылдамдыкта чуркайт, анан кандай ылдамдыкта жанагы дем алуу, өпкө иши, организмге кычкылтектин жетүүсү өтө маанилүү болгондуктан мына ошол менен эсептешип чуркайт. Бирок айтылган убакытта, айтылган аралыкка жетиш керек. Бизнесте да мына ушундай. Аралык, тагыраак айтканда мөөнөт, жана күтүлгөн мүдөлөр коюлат. Жана ошол дайым аткарылып, жана туруктуу кетүүсү үчүн бизнес марафон режимде болуш керек. Марафон режими дегени кайсыдыр бир адаттар туруктуу кайталанып туруш керек. Мисалы, эрте туруу, эртең менен китеп окуу, өнүгүүчү жолугушууларды, чөйрө менен мамиле кылуу, мына ошого окшогон дайым аткарылып туруучу аракеттер марафон системасына кириш керек. Мисалы үчүн бизде бизнес нөлдөн деген тренингде онлайнда да, офлайнда да марафон жүргүзөбүз. 2 ай окуса 2 ай, 1 ай окуса 1 ай, Telegram группада марафон. Жумушка биз ушинтип айтабыз, жумушка саат 6-да чыгат. Ооба, саат 6-да чыгат, жазат. Салам алейкум агай, мен саат 6-да, 6:00 мен көрсөм, мен чыктым. Мен баштадым. Старт деп жазат кээ бирлер. Анан алар жарым сааттан кем болгон убакытта басат. Эмнеге? Денеге кан жүгүрүш керек, мээ иштей башташ керек, айлана чөйрө. Анын үстүнө биз айтабыз, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам не деди? Береке саарда деди. Мен үммөтүм үчүн саарды береке сурап алдым. То есть эртең менен сааркы жашоого киришүү керек. Кимдир бирөөлөр залга барат, кимдир бирөөлөр зарядка жасайт, аялдар көбүнчө үйдө короосунда басат. Койчу дароо эл али сасып уктап атканда ишкер ритмге кирет. Марафон башталды. Ошол учурда басып жүргөн убакытта балким бир аудио китеп угат, балким бир видеокаст көрөт. Эртең менен эл али ойгоно электе бул билимден баштайт жашоону. Андан ары бүгүнкү кыла турган иштерди тартиптейт. Бир жарым саат, 1 саат ушага кетет. Бүгүн эмнелерди кылам? Ар бир ишке кирип чыгат. Мунугу менен жолугушуум керек, мунугу менен сүйлөшүүм керек. Бул иштерди кече тартиптеп койгон, бирок бүгүн дагы бир жолу рефлексия кылып өтөт. Мына ушундай туруктуу аткарыла турган адаттар марафон системасына өтүш керек. Дайым боло турган. Барган сайын бул адаттарга дагы башка адаттарды учкаштырып кете берет. Бул биринчи талап. Экинчи талабы, бизнесте дайым анализ керек. Мен муну териштирүү деп коем. Разбор керек. Мисалы үчүн, бир жума өттү, бир мөөнөттөн, жана бир жуманын ичинде кайсы иштер кылынды, кайсы иштер кылынбады. Кылынган иштер мен күткөн натыйжага канча жакындатты, мен күткөн натыйжага канчалык таасир берди, натыйжага канчалык жеткирди. Эгер жеткирбеген болсо, мен күтпөгөн башка натыйжа болсо, эмне себептен? Эмне кылыш керек эле? Канткенде бул дагы башкача эффект бермек. Койчу териштирүү керек, разбор кылыш керек. Ар биринде жок дегенде бир жумада бир 2-3 саат
анализге разборго бериш керек. Мен дайым кабинетимде доскалар бар, стикерлер менен иштейм. Ушулардын бир 70-80% мага разборго кетет. Мен чийип алып схемалар менен мынау мындай болсо, мындай болмок. Көрдүңөрбү, мына жерде кетиптир деп мен командама да чогулуп отуруп алып разборду үйрөтөм. И бизнес нөлдөн деген тренингте сөзсүз ар бир тренингте 1 саат, кээде 2 саат, кээде 3 саатка чейин разборго кетет. Агай мен мындай болуп атат. Давай, эмнеден маселе? Каерде кайсы ит көмүлгөн, каерге кайсы таракан тыгылып алган. Табабыз, инструменттерин беребиз, иштетет чыгат. То есть силерге дагы бизнесте ушундай разборду коюшуңар керек. Бир жумада бир жок дегенде. А так жакшы бизнестерде ар бир иштен кийин разбор бар. Так, муну жасадык. Эми бу кандай натыйжа берди? Эмне үчүн биз күткөн натыйжа берилбеди? Эмне үчүн? Койчу, кээде аномалияларда күтүүсүз пайда болгон мыйзам ченемдүүлүктөр бар. Булар териштирилет. Бул жанагы маңыздуулугу аябай зор түрткү берет. Бул разбор талдоонун негизи эмне? Бул өзүңөн чыккан билим болуп эсептелет. Разбордон, териштирүүдөн пайда болгон бүтүн ой бул сенден чыккан билим болуп эсептелет. Ошон үчүн бул аябай баалуу болот. Кыстырма. Ылдыйда шилтеме турат. Онлайндан эле биздин тренингтерге катышып бизнести үйрөнсөңүздөр болот. Ошо шилтемеге кирип катталып койгула. Силерге менеджерлер чыгат жана түшүндүрүп берет. Үчүнчүсү чөйрө. Бизнес чөйрөнү тарап калат. Азыр мына биз интернетке үгүттөп атабыз. Интернетке киргиле, бизнести интернеттен баштагыла, бизнесиңерди интернетке көчүргүлө деп ак эткенен так этип атабыз. Эмнеге? Интернетте чөйрө табуу аябай оңой экен. Мен ушуну мисал катары көп кайталаачу болдум. Мисалы үчүн телефондо сүйлөшөсүң бир эле адам менен. 15-20 мүнөт сүйлөшөсүң. Эгер бизнес болсо, жолугушууну белгилесең дагы жок дегенде 4-5 мүнөт убакыт кетет. Эми элестет, интернетте ушул эле 4-5 мүнөттө сен миңдеген адамдар менен сүйлөшөсүң. Бир моментте. Бул аябай зор мүмкүнчүлүк да. Мен интернеттин башка мүмкүнчүлүктөрүн айтпай эле коеюн. Демек, эмне үчүн биз интернетти үгүттөп атабыз? Кардар интернетте деп атабыз. Кардар ким бул? Кардар сенин кечээки чөйрөң. Максаттагы аудиторияң. Биринчи чөйрө бар, сага кызыккан, сени таналган, сени жакшы деп билген, сени таныган чөйрө бар. Анан ошол чөйрөдөн максаттагы аудитория пайда болду. Сен ошол аудитория менен иштейм деп сен максат кылгансың. Бул уже чөйрөнүн ичинен максаттагы аудитория пайда болду. Анан максаттагы аудиториядан сегменттерге бөлөсүң да кардарларды пайда кылдың. Бул сен магазинде 100 жыл отуруп муну кыла албайсың. Контейнерде 200 жыл отуруп муну кыла албайсың. Бул одномоментно элдер күндүр-түндүр жүргөн гана жерде болот. Бул бүгүн интернет болуп калды. Ошон үчүн интернеттен чөйрө көбөйтүү оңой, сөзсүз. Интернетке киргенге аракет кылгыла. Интернетке киргизем деген бүгүнкү күндө өтө көп окуу жайлар, өтө көп программалар, контенттер толтура. Өзүңөр деле как начать интернет и бизнес деп жазсаңар, Google кемде бир 2 миллион маалымат берсе керек, ким билет. Жок, мага кыргызча түшүндүрүп берген, мени жетелеп алып кирген, менин абалымды түшүнгөн живой адам керек десеңер, анда тренингтерге киришиңер керек, бизге окшогон тренерлерди алышыңар керек. Кадимки силердин абалыңарды түшүнүп, силерге абалыңарга чечимди туура берген, азыр анда мындан башта, азыр анда муну кыл деп жетелей алган тренерлер менен иштешиңер керек. Биз мисалы үчүн бизнестин нөлү ошол. Вообще иштегенин билбегендер келет. Ошо нөл деген сөзүбүз ушул. Интернетте нөл буга чейин эч нерсе кылып көргөн эмес. Бир ручка сатып көргөн. Кой ручканы кой, жанагы видео мусор деп коебуз биз. Аксыз видеолор чыга берет да. Ошолорду гана көргөндү билген адамдар келет бизге кээде. Биз келгенде камерасында сканерин кана десең таппаган адамдар бар. Телефонун памяти эмне гана жок жерде. Койчу телефондун экраны менен кнопкасынан башканы билбеген адамдар келет. Ошон үчүн биз нөл дейбиз. Мына ошолорду үйрөтүп, жетелеп, алар башында нервничать. Мунуну басып койсом эмне болду? Эмне болуп кетти? Мына менде муну сурап атат го. Эмне бул? Шашпа, коркпа. Давай мындай кылабыз. Мындай күлүп, кайталап, кээ бир кнопкаларды 10-15 жолу кайталабыз. Мына кнопка, мына эстеп калсаң, мына кнопка, мына деп. Ошентип отуруп анан результатка акырын чыгарып, ошол адамдар бир ай дегенде уже сата баштайт. Интернетти үйрөнүп, минимумду үйрөнөт, минимум. Коркпой калат. Өзүндө коркунучту жеңет, жана деген паникадан кутулат. Да? Эмне болуп кетти? Эмне мынтип атат? Окуганды үйрөнөт. Биздикилер окубай эле баса берет го кнопканы.
Окуганды үйрөнөт, техникалык тилди түшүнөт. Муну айтып аткан турбайбы деп анан акырын аны менен жакындай баштайт. Ошентип минималдык билим менен уже интернет бизнеске кире баштайт. Бир күндө болбойт мунун баардыгы. Буга да убакыт керек, буга да чыңалуу керек. Демек, 3 негизги талап. Кийинки видеолордо дагы башкаларын да айтып берем. Биринчиси не дедик? Марафон деңгээлине чыгаргыла, туруктуу адаттар кайталана турган. Экинчиси териштирүүнү жолго койгула, териштирүүнү үйрөнгүлө, разборду. Үчүнчүсү албетте чөйрө кургула. Чөйрөсү жок бизнес аябай оор. Чоң масштабка чыга албайт. Мына ушундай туугандар. Эгер биз менен иштейм ылдыйкы описаниеде шилтемелер бар, биз менен байланышка чыгып катташсаңыздар болот.